Мындан бир нече күн мурун мен бюджетти өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө брифингден айтып бердим элем. Өткөн жумада жана ушул жумада парламентте бюджетке өзгөрүүлөрдүн долбоору депутаттар менен каралып, бир топ талкуу болду. Ошол эле учурда биз эсеп палатасынан дагы алардын корутундусун алып, алардын рекомендациясы менен да иштедик. Ошонун негизинде мен башкы цифраларды кайталабай эле коеюн. Мен акыркы мына өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берейин. Мына кечээ 2-3 окууда биздин парламент бюджетке өзгөрүүлөрдү карап берди. Эң негизгиси бул киреше жагын биз башындагы долбоорго салыштырмалуу 2,2 миллиард сомго көбөйтүп атабыз. Ошол эле учурда кээ бир чыгашалар кайра ордуна келтирилди. Мунун арасында жергиликтүү органдарга 1 миллиард сом трансферттер кайра ордуна келтирип атат. Бул аймактарды өнүктүрүш керек, алардын маселелерин чечиш керек. Ошол максатта булар кайра ордуна келтирип атат. Андан тышкары биз Бишкек мэриясына сууга катар 744 миллион сом дагы киргизилди. Бул Бишкектеги мугалимдердин айлык маянасына багытталат. Дагы айтып кетчү нерсе, Фомско 75 миллион сом кайрадан киргизилди. Бул гемодиализге багытталган каражаттар. Ошол эле учурда спортко дагы 74 миллион сом деп кошуп атабыз. Башкы кыскартуудан бул Кыргызстандын атын чыгаруучу жерден, Кыргызстандын желегин көтөрүүчү жерден ушу эл аралык мелдештерге байланыштуу чыгашалар, келе жаткан Олимпиадага лицензияны жеңип алганга байланыштуу чыгашалар биздин спортчуларга жардам катары. Бирок ошол эле учурда бир топ кыскартуулар, башка чыгашалардан бир топ кыскартууларга карабастан биздин бюджеттин дефицити бир топ чоң көлөмдө калып отурат. Жылдын аягына чейин болжомол менен ошол дефицитти ордун толукташ максатында биз баарыбызга белгилүү болгондой сырттан биздин эл аралык донор партнерлордон каражаттарды бул жака тартып келип атабыз. И ошол эле учурда биз жаланган ошо сырткы жардамга таянбай ички резервтерди дагы, ички киреше булактарын издеп тапканга иштер жүрүп атат. Кээ бир мисалдарды атап кетейин. Бул жакын арада мына мыйзам долбоору иштелип парламентке киргизилди. Бул алтын камтыган руданы сатуудан алынуучу кирешелерге салык салуунун тартипке салуу көлөмдөрүн, ошо ченемдерди биз көбөйтүү сунуштарды киргизип атабыз. Бул сунушту талкууда кээ бир депутаттар да колдоп айтып атышат. Андан тышкары дагы бир мисалды келтирсем, бул мунайзат, кээ бир мунайзат продукциялар бүгүнкү күндө Кыргызстанга алынып келип, бензин эмес, мына газохол, бензонол деген жана башка ушул сыяктуу мунайзаттар акцизы жок Кыргызстанга кирип атат. Бул мунайзаттар бир аз иштетилип эле анан бензинге айланат, же ошол газохол, бензонолдун деп документтерде көргөзүлүп, ошол эле учурда бензин киргизилип, салыктан качуу максатында ушундай учурлар, ушундай көрүнүштөр болуп атат. Ошондуктан ушуга окшогон мунайзат продукцияларына кошумча акциз киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Дагы кошумча айтып кетерим, бул майнинг чөйрөсүндө жана аны салык салуу үчүн укуктук негиздерди киргизүү үчүн дагы мыйзам долбоору иштелип чыгып атат. Жалпысынан ушу 3 мисалды эле алсак, ушул мыйзам долбоорлору кабыл алынып ишке кире турган болсо, кошумча болжомол менен бир 700-800 миллион сомдун тегерегинде кошумча кирешелер бюджетке кирет. Дагы бир ушу мыйзам долбоорлор жөнүндө айта кетсек, дагы бир мындай актуалдуу айтып кетчү нерсе, мына эмки жумада биз парламентке мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мүлкү жана
кирешелери жөнүндө, ошолордун декларация жөнүндө мыйзам долбоору иштелип киргизилген жатат. Бул коррупцияга күрөшүү алкагында кылынып аткан иш. Бул мыйзам долбоору бир топ убакыттан бери талкуудан өтүп, ар кандай талаш тартыштар болуптур. Акыркы учурда биз ошол жумушту күчөтүп, тез арада парламентке киргизгенди пландаштырып атабыз. Бул мыйзам долбоорунун негизги өзгөчөлүктөрү биринчиден бул мыйзам долбоору боюнча мамлекеттик кызматкер өзүнө ээ болгон гана мүлк эмес, башка бирөөгө катталган мүлк, бирок муниципалдык же мамлекеттик кызматкер колдонуп аткан мүлк болсо, аны дагы ошол өзүнүн декларациясында көрсөтүш керек. Дагы бир нерсе, бул жаңы мыйзам долбоордо декларацияга көрсөтүлгөн маалыматтагы жакын туугандар жөнүндө жана жакын туугандарга тийиштүү мүлк жана кирешелер жөнүндө маалымат кеңейтилип атат. Андан тышкары декларацияда көргөзүлгөн маалыматты текшерүүгө бүгүнкү күндө 2 эле негиз бар. Ошол негиз 2-ден 8-ге чейин көбөйүп атат. Мисалы, кандай бир мүлк сатып алуу жөнүндө маалымат түшкөн болсо, ал мүлктүн баасы 2 миллион сомдон ашык болсо, ошол маалыматтын негизинде текшерүү жүргүзүлүшү мүмкүн. Дагы бир нерсе, акча каражаттары эсепте болобу же накта түрүндө болобу, акчанын көлөмү 2 миллион сомдон өйдө бар деген жөнүндө маалымат түшсө, бул дагы текшерүүгө негиз болот. Мамлекеттик кызматкер же анын жакын тууганы кандай бир сатып алуулар, бир мүлктү сатып ала турган болсо, же акцияларды, же кандай бир келишимдерди түзүп бир сделка кыла турган болсо, ошол сделканын суммасы мамлекеттик кызматкердин расмий түрдөгү алган кирешенин суммасынан, акыркы 3 жылдын ичинде алган кирешенин суммасынан ашык болсо, бул дагы ошо текшерүүгө негиз берет. Ошол эле учурда декларацияда көрсөтүлгөн маалымат туура эмес болсо, же декларант текшерүүгө макулдуулугун бербесе, же мамлекеттик кызматкер декларация тапшырбай турган болсо, бул дагы ошо текшерүүгө негиздер болот. Жалпысынан айтканда, биздин оюбузча ошол дагы бир жолу кайталап кетейин, бул мыйзам долбоору коррупцияга күрөшүү алкагында болуп атат. Бул дагы өз иретине алып келип, бул дагы мындай натыйжасында кошумча биздин бюджетке киреше алып келиши мүмкүн.